Урматтуу телекөрүүчүлөр, Сентябрь телеканалы түз эфирин улантат. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн түшкү саат 2-де 1-май райондук сотунун судьясы Жылдыз Жумабаева Сентябрь каналынын жабуу боюнча өкүм чыгарды. Өкүм сот процессине биздин Сентябрь каналынын өкүлү да катышкан жок. Жактоочусуз иши менен тааныштырбай туруп эле өкүм чыгарып салды. Биз ошо ишти бир мындай арызын караганда, мындан 2016-жылы башка аналогдук Сентябрь телеканалынан чыккан материал боюнча иш козголгон экен, бирок ошонун шылтоосу менен эле бир сааттын ичинде Сентябрь каналынын жабуу, ошонун интернеттеги баракчаларын жабуу, социалдык түйүндөгү баракчаларды жабуу боюнча өкүм чыгарып койду. Бул тууралуу биздин студиябызга депутаттар, укук коргоочулар, жарандык активисттер жана саясатчылар, коомдук ишмерлер келип өз пикирлерин билдиришүүдө. Биздин кезектеги коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов. Алмамбет мырза, биздин студиябызга келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул бүгүнкү биздин сот процессинин тегерегинде болгон үчүн өзүңүздүн пикириңиз кандай? Мына Өмүрбек Шыкешов Текебаевди 7 жыл мурун каяктагы бир Кудайдан жойго чыккан Маевский деген адамдан $1 миллион алыпсың деген жалган жалаган менен жакында эле мына 8 жылга кесип ийди. Бүгүн Сентябрь телеканалын 1 жыл мурун Абдыкапаров дейби бирөө Жалал Абадтагы студия, Сентябрдын филиалы, Сентябрга тикелей тиешеси жок. Ошол Сентябрдын сценарий форматындагы эмес, филиалына келип бирдекени айтыпсың, ошо сен экстремисттик маанайдагы телеканал экенсиң деп бүгүндөн баштап Кыргызстандын бир дагы аймагында чагылдырбасын деп тыюу салды. Мына көрдүңүздөрбү? Бул Текебаевди камагандан кийин бул ушул Сентябрь каналын эгерде Текебаев парламентте саясий айдыңда болуп аткан кайчы пикирди, каршы пикирди, болуп аткан көмүскечтердин жүзүн ачып, ачыкка чыгарып турган рупор болсо, бүгүн Текебаевдин оозун жабышты. Эми бүгүнкү чечим, мына бүгүнкү өкүм. Бүт Кыргызстанга бүгүнкү күндөгү чындыкты, болуп аткан күнгөй тескейдин эгерде КТР күнгөйүн көрсөтсө, тескейин көрсөткөн, КТР тескейин көрсөтсө, күнгөйүн көрсөткөн Сентябрь телеканалын оозун жабуу аракет. Муну калайык калк, жумурай журт таптатынакай эле түшүнүп турат да. Анткени сот процесси деген ушул 2 саатта өтпөйт да. Сот процесси мына эгерде бул мыйзамдуу нерсе болсо, 1 ай, 2 айга чейин сот процесси болмок. Күбөлөрдү угуш керек, эксперттерди угуш керек. Ошол айткан киши экстремисттикпи, экстремист эмеспи деп ага илим-посттор бүтүм чыгарыш керек. Анан дегиле мыйзам боюнча. Мыйзам бул мыйзамдын тамыры бул адилеттүүлүк. Мына адилеттүүлүк логика менен деле карасаң, ал үчүн Сентябрь каналын экстремисттик деп табыш үчүн Сентябрь каналы эртеден кечке экстремисттик передача бериш керек. Эртеден кечке ар бир передачасында кандайдыр бир экстремисттик бир ушундай бир маанайдагы намек деп коет орусча баягындай. Керегем, сага айтам, келиним сен ук дегенде экстремисттик бир маанайда болуш керек. А Сентябрь телеканалы эмне экстремисттик болуп атат азыр. Анан 1 жыл мурунку бир сөз айтылып калыптыр, бир сүйлөм айтылып калыптыр деп бүгүн жаап койгону айдан ачык эле көрүнүп турбайбы? Бүгүн мына Атамекенин депутаттарын камаш керек. Бүгүн Сентябрды жабыш керек. Бүгүн партиянын түп тамыры менен жоготуш керек. Бүгүн мыйзам эмес, мен үстөмдүк кылып атам. Мыйзам эмес, менин айткан дегеним деген, билгениңерди кылгыла деген эле кара күч Урманопуза саясий өкүрлүк болуп атпайбы? Муну ким түшүнбөйт? Муну эл собственно түшүнөт. Кесепети кандай болушу? Кесепети жакшы болбойт. Себеби эгерде ушундай методдо бир жакшы нерсеге алып келсе, Акаев бийлигин сактап калат эле да. Бакиев Садыркуловду өлтүрбөй бийлигин сактап калат эле да. Мына Садыркуловду аягында эмнеге өлтүрүшкөн? Анткени айгасын таппай калган, эмне кылаарын билбей калган. Уже элдин маанайы, элдин пикирин менен көрүп жүрөктөрү чыгып калган. Анан азыр думба эле ошо сотторду пайдаланып эле мына баарын талкалайбыз, баарын соттойбуз, баарын жок кылабыз деп келаткандын өзү эле бир алсыздыктын белгиси, кандайдыр бир коркуп аткандай эле түшүнүп атам мен. Же болбосо эгерде өзлөрүнүн күчүн сезсе, өзлөрүнүн чындыгын сезсе, өзлөрүнүн баягындай эл арасындагы баркын сезсе, канал болсо айта берсин, оппоненттерин болсо сүйлөй берсин деш керек эле да. Жок кылгыла, талкалагыла, эмне болсо дагы көзүн тазалагыла деген сөз бул демек алсыздыктын, коркуунун
бирдекени сезип аткандын белгиси да. Президенттик шайлоого ушул сентябрь каналынын жабылышы кандайдыр бир деңгээлде таасир этет деп ойлойсузбу? Мен ойлойм, сентябрь каналынын жабылышы президенттик шайлоонун астында именно Мураскер үчүн чоң катуу болот, түшүнгөн кишиге. Ал элдер баары бир чындыкты таап алат. Бүгүн сентябрды жаап койсо эле тиги сентябрь эртең интернеттерден чыгат, эртең башка каналдардан чыгат, эртең сентябрь азаттыктан чыгат, эртең сентябрь интернет ар бир соткадан мындай интернетти бугай албайт да. Абаны тоса албайт да. Эл баары бир сентябрдан чындыкты кандай алсам дагы эле алат. Бирок жалпы пикирде, жалпы бул жердеги элдин ниетинде азыркы бийлик жана азыркы бийлик колдоп аткан Мураскерге бул иренжүү гана бир көңүл калууну гана пайда кылат да. Ошондуктан жанагы айткан артык кылам деп тыртык кылуу, мүйүстүү болом деп кулагынан ажыралоо деген ушул. Же болбосо мына азыр сентябрга тийишебиз деп сентябрдын элдер издеп окуп калат. Издеп таап жүрүп, көрүп, издеп таап жүрүп маалымат сентябрдан алат. Эми өзлөрүн кылып атат. Анан ошондуктан мына таң калыштуусу кайсы акылдуу, кайсы бир чоң стратегдин акылына келди болду экен да. Эгерде мен баягы ойлойм да, кайсы аналитиктин ушундай бир глупость да, бул акылга сыйбаган нерсе кайсы билермандын оюна келди болду экен. Сентябрды ушинтип туруп эле жаап салалы деп. Керек болсо айтыш керек эле, эй, сентябрды жапсаңар анын рейтинги өсөт. Элдер баары бир чындыкты издеп жүрүп табат. Ошондуктан жөн жүрүш керек, мыйзамды бузбаш керек. Таза жүрсөң эле эл өзү баалап алат. Анан искусственный түрдө бирөөнү түрмөгө камап, бирөөнү тепкилеп, жалган жалаа менен адам өзүнүн актыгын далилдебейт. Тескерисинче өзүнүн ким экенин жүзүнө ачып атпайт. Мында мурдараак мына 1 жыл мурун ошо журналисттерге айып пул салчу эле миллиондопчу. Массалык маалымат каражаттарына айып пул салчу эле. Эми келип туруп эле соттун чечими менен бир күндө бул бир тепишке көтөрүлгөнбү же кандай? Бул агония. Агония деген сөз орусчадан которгондо далбастап эмне кылаарын билбей айлана чейренесин талкалап баштаган агония дейт да. Агония негизгиси ошол утулуунун, чегинүүнүн, кыйроонун астында пайда болот. Ошондуктан мен ойлоп атам, ушул Текебаевди камалышы, азыркы Саляновдун күнүгө сот болуп атышы, жана менин үстүмдөгү сот, Вечерний Бишкек, Азаттык, Заноза баарына 10 миллиондон 3 миллиондон айып пул салып, мына азыр сентябрда жабышы, мунун баардыгы биригип келип, ушул бир чоң поражение, чоң бир кыйроонун астындагы далбастык го. Антпесе баарын камай албайт, баарын өлтүрө албайт, баарын жаба албайт. Кыргыздар башка эл. Эртең көрөсүздөр, сентябрь жок эле эртең элдин баардыгы интернеттен ушул сентябрдын чындыгын таап алат. Сентябрды эмнеге так ушул учурда жаап атат деген суроо туулат да, мисалы. Анткени ал жерде мындай да, бакырып туруп столду бирөө бир кат умуштадыган болуш керек, менин оюмчачы. Сентябрдын качан жагын басасыңар депчи. Ушун чоңор жүрөсүңөр, баспайсыңар жагын. Эртеден кечке эле ушинтип тиги автобус тачып атат. Анан аткаруучулар чыгат дагы бирин карайт, эмне кылабыз? Сот менен жабабыз болду, сот менен алды да жапты. Барып талаш деп, мына мондай жаптык болду. Бирок аны менен пайда чечилбейт, аны менен мүдөөгө жетпейт, аны менен чындык мындай билинбей калбайт да. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Сентябрь каналынын жабуу боюнча 1-май райондун сотунун судьясы чыгарган өкүм тууралуу талкуулап жатабыз. Биздин студиябыздын кезектеги коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов болду. Алмамбет мырза, биздин студиябызга келип ушундай өзүңүздүн калыс пикириңизди айтканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы ошо биздин студияга келип өз пикирлерин билдиребиз деген депутаттар, жарандык активисттер, укук коргоочулар бар. Биз менен бирге болуңуздар.